Анан мени каалайбыз, биз неге мусулмандар кыйналып жашайбыз? Неге кыйналып жашайбыз? Себеби мусулман динди канча кадырласа, намазды, орозону, зекетти, ажылыкты, садаканы, Куранды, даватты, зикирди мусулман канчалык маани берсе, жашоосунан маанилүү орунга койсо, Алланын астында бул мусулман ошол орунда болот. Бүгүн ачык айтканда менин жүрөгүмдө намаз кай жерде турат? Үй бүлөмдөн ылдыйраак, машинемден ылдыйраак, жумушумдан ылдыйраак, баш ооруумдан, температурадан да ылдыйраак турат. Чын. Себеби машинем бузулса мешитке барбайм. Аялым же балам ооруса да барбайм. Башым ооруса да барбайм. Намаз каякта экен? Последний очередте экен да. Бекер калганда эле барат экенбиз. Ошого мечиттерибизде кимдер бар билесизби? Үйдө зериккен аксакалдар бар да. Неге жаштар келбейт мечитке? Себеби жаштар үчүн уйку биринчи орунда турат. Анан капа болобуз, тарынабыз анан. Эмнеге Аллах биздин дуабызды кабыл кылбайт? Эмнеге мен ушунча жылдан бери намаз окусам дагы ишим жүрүшпөйт? Кантип жүрүшөт биз биринчи орунда койбосун?